Кыргызстанда 11 жаштан 14 жаштагы кыздардын 100 миңден ашыгы папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтүштү. Эмдөөнүн бул түрү жатын моюнчасынын рагын алдын алууга мүмкүндүк берет деп жүргүзүшүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, пландуу эмдөө келечекте жыл сайын жатын моюнчасынын рагына кабылган 600дөн ашуун учурдун 300гө чакын өлүмдөн алып калышы ыктымал. Рактын алдын алуучу вакцина чын эле жардам береби? Ата-энелер эмне үчүн чочулап жатышат? Жана ошондой эле адамдын папиллома вирусу деген өзү эмне? Бүгүн биз дал ошол боюнча кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Анда мен урматтуу дарыгерлер, сиздерден сурагым келет. Кишимжан эжеке, сизден сурайынчы. Өзү сиз ошол Ош шаарынын башкы гинекологу катары айтсаңыз, адамдын папиллома вирусу дегени өзү эмне? Буга чейин мен бул вирус жөнүндө кызыккан эмес экенмин. Чынында ушул программага даярданып атып, вакцина келгенден кийин гана ушуга кызыгып карасам, бизде бул оору өтө көп экен да. Бул каяктан келип чыккан оору? Саламатсыздарбы? Бул вирус, папиллома вирус деген негизи вирус да. Вирус, мисалы, сасык тумоону же мына коронавирусту чакыргандай эле вирус. Бирок бул папиллома деген бул ушундай бир мындай ыңгайлуу бир шишик ооруларын же болбосо баягы биз кыргызча сөөл дейбиз го. Сөөл, бородавки деп коет орусча. Ушундай баягы кал сыяктуу ушуларды пайда кыла турган вирус да. Бул негизи мындай өнөкөт оору, баягы жугуп калып эле дароо эле ошол пайда болуп калбайт. Мисалы, бул көбүнчө жыныс органдарында, мына түз ичегенин тегерегинде, жатын моюнчасында, ушул көбүнчө ооз көңдөйүндө, кекиртекте, ошондой эле аял эркектердин ошо жыныс органында ошондой папилломаны чакыра турганда папиллома деп коет. Анда дагы кыска суроо сиздерге. Мисалы үчүн папиллома дегенде демек эркектерде деле бар экен, эркектерде деле бар экен. Демек эмне үчүн көбүрөөк, мисалы 600 аял ооруса, ошонун 300-ü мерт кетип атат да, аялдар мерт кетип атат. Эмне себеп болуп атат ага? Бул негизи эркектерде дагы чакырганы менен, бул эркектердин өзү жыныс мүчөлөрү башкача жайгашкан. Мисалы, зара менен ошол баягы урук чыгуучу түтүкчө чогуу болгон үчүн зарада бир кайсы бир деңгээлде ушуларды өлтүрүп туруу касиетине ээ да. Бул папиллома вирус человека деген бизде көп жылдан бери эле келе жаткан оору да. Бул оорунун алдын алуу боюнча биз только вакцина гана мунун алдын ала алат. Бирок вакцина жок болгондугуна байланыштуу биз жасай албай жүргөнбүз. Акыркы жылдары чындыгында аялдардын рак шейки матки деп бул жатын моюнчасынын рагы аябай көбөйүп кетти. Бул оору негизинен жыныстык катнаш жолу менен жугат да. Жыныстык катнаш жолу менен жугат. Көбүнчө эркектерден аялдарга жугат булчу. Ошон үчүн бул биз катнаш боло элек мезгилде 11 жашка эмнеге вакцина жасап атабыз? Ошо именно катнаш боло элек мезгилде жасалып калыш керек да. 11ден 14кө чейинки перечинди ала алдыңыздар, сиздер. Анан бул эме жатын моюнчасынын рагы билинбейт да, жуккандан кийин билинбейт. Эгерде 15 жашта жукса, бул акырын жүрүп, мунун симптомдору 45 жашта билинет. Көп жылдан кийин билинет да. Көбүнчө канча жаштан канча жашка чейинки аялдар ошол катуу ооруп мерт кетиши мүмкүн да? Бул ошо эгерде бизде именно мындай гүлдөп турган мезгилде жок болуп атышат да азыр. Мына караң, 35 жаштан 45 жашка чейинки мезгил болуп атат. Ошон үчүн биз ошого көп жылдап эмелер бул аракеттенишип атып, араңдан зорго быйыл ушул вакцинаны алып келдим. Мынакей 2006-жылы мен маалымат үчүн айтып коеюн, 2006-жылы ошол бүткүл дүйнөлүк ден соолук борбору тарабынан бул бекитилип, калыптанып, Европа мамлекеттеринде жаш кыздар 8 жаштан баштап ала башташат экен да. 2006-жылдан баштапчы. Бизге 2022-жылы гана келиптир да. Негизи эле бизде программага 2019-жылы кирген да. Дагы айтып кетчү болсом, негизи эле эмдөө иштери бизде ар 5 жылдыкта программа алынат, баягы жогору жакта өкмөт тарабынан. Ошо программанын негизинде иштеп келебиз. Мына акыркы эле программабыз 2020-24-жылга каралган да. Ушул программанын 4-бөлүгүндө ушул именно папиллома оорусуна каршы эмдөөдү жүргүзүү боюнча каралган. Мына 2019-жылы бул чараларды башталганбыз. Бизде атайын улуттук баягы технический группа бар министрликте. Ал жерде бир канча биздин медиктердин специалисти, узкий специалист каралгандар ошол жерде бир группа иштеп турат. Сөзсүз түрдө ар бир Кыргызстанга вакцина келерден мурун ошо вакцинаны биз изучать этилет да.
ал кандай вакцина, составы кандай, именно кайсы ооруга каршы биз эмдөө ала алабыз, канчалык бизде ошо эмдөөдөн кийин кыргыз мамлекетибизде жарандарыбызда канчалык багы пайызда иммунитет пайда болот, канча биз сактай алабыз элибизди депчи. Ошо 2019 жылы программада каралып, биз вакцинаны көбүнчө эле бизде багы өзүбүзгө өнүктүрүш менен мамлекеттер сатып берет. Азыркы күндө дагы Gavi багы глобальный альянс вакцин дейбиз. Ошол багы уюм тарабынан мына ушул вакцинаны бүгүнкү күндө бизге мамлекетке сатып берип атат. Бул өтө кымбат вакцина. Жогоруда Кишимжан эжеке деле бири-бирибиз менен сүйлөшүп отурганда айтып атты. Ошо кызымды эмдетиш үчүн вакцина сураганымда баягы частный ишканалардан 150 баягы доллардагы сумманы түзөт экен да. Аны бүгүнкү күндө биздин жарандашып алышка мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан мамлекет тарабынан дагы бүгүнкү күндө ушу 11 жаштагы, 12, 13, 14 жаштагы кыздарыбызды турмушка чыга элек да эртерээк эмдеп алалы, эртеңки күнү ушулар биздин келечек энелерибиз, келечекте ушу балдарыбыз төрөлөт, ушул кыздарыбыздан деп бүгүнкү күндө ушу эмдөө иштерин баштап отурабыз да. 14 жаштагы кыздарды алган себебибиз ушул группадагы кыздар эң көп санды түзөт экен биздин Кыргызстанда. Анан бул жерде баягы өкмөттүн дагы өзүнүн алына жараша сатып алат да. Мен айттым го, мен мисалы 15 жыл мурда сураганда ошо $150 болгон. Эми кыздарым 30 жаштан ашып кетти. Бул негизи жыныстык катнашка бара электен жок дегенде 5 жыл мурда жасап калыш керек да. Себеби ошол организмге кирип, ошого антитела, ошого каршы заттар пайда болуп, бул кыз бала ошого даяр болуп калыш керек турмушка. Эгер ошо алып дагы 5 жылдын ичинде күйөөгө чыгып калса дагы, баягы эффективдүүлүгүн жоготот, өзүнүн сапатын. Кайсы бир деңгээлде оору козголуп калышы мүмкүн да. Буга каршы иммунитет пайда болуш керек да. Кыздарда иммунитет пайда болуп үлгүрүп калыш керек. Ошон үчүн ушул жаштагы кыздар кабыл алынганда. Ооба. Азыр эми 8992 кыз прививка жасалды кызга. Ал бизде 63%ды түзүп атат. 63%. Музафар мырза, негизинен сиз билесиз да, мен мурда да чакырганмын сиздерди, жанагы башка прививкалар боюнча да чакырганда, ошол вакцинаны алууда көбүнчө мындай ата-энелердин кооптонуусу, ата-энелердин бул нерсени алдырбайм дегени өтө мындай коопту жаратат эле да. Бул иреттагы ата-энелер Facebook баракчага мага жазганга айтып атышат да, бул кыздардын тукумдуулугуна мындай тукумсуздукка алып барат экен деген нерсени жазып атышат да. Анан бизгеден уруксат сурабай эле көп учурда мындай ошол жерге келип эле медсестралар, врачтар келип эле биздин балдарыбызды, кыздарыбызды ошол вакцина берип коюшуптур деген бир-эки ошол Facebooктан дагы өзүңүз да байкасаңыз керек, чыгышып аябай катуу мындай талкуулап атат да. 2016 жылдан бeri dünya жүзүндө жасалып келип атат. Бул 12 мамлекеттерде жасалып келип атат. Азманы энди биз 2022 жылы баштап атат. Ноябрь айынан баштап, 14 ноябрдан баштап бул 16 жыл болду. 16 жылдан бери изилданып, достаточно изученный вакцина бул. Башка мамлекеттерде уже колдонуп келген. Эч кандай коркунучтуу жери жок. Ошон үчүн биздин баягы айтып өттү, бизде независимый комитет бар да. Минздравке почайна кылбайт. Барбы сиздерде? Ошол комитетте бизде ученыйлар бар, профессорлор бардыгы ошо комитетте. Ошолар чечет. Бир жаңгылык болсо, мамлекетке бир нарса киргизет болсо вакцинасы, ошолар көрөт да, бизге керекпи или кереги жокпу деген маны ошолар чечип макылат. Ошол нерселерден бизден өттү. Биздин шаардын мектептеринде биздин дарыгерлерибиз, медайымдарыбыз иштешет. Биз ошол жерлерге барып, бардык эмелерди, үгүт иштерин жүргүзгөнбүз. Ага чейин ушул вакцина менен иштей турган врач медсестралардын бар жогу окутулган. Бар жогун окутуп, даярдап, кандай жасалат, кандай анын кайсы убакта жасабаш керек, кайсы убакта жасалыш керек, алардын бар жогун Музафар Мырзалимовичтер Бишкек менен биргеликте бизди окутуп чыккан, баарыбызды даярдаган. Ошон үчүн азыр бардык мектептерде менен тыгыз иштедиңиздерби? Тыгыз иштедик. Мектептерде азыр бригадалар отурат. Ал бригадалар эч качан алып келип эле жасап койбойт. Алар биринчи ден соолугун карайт кыздын. Карап туруп, анан кийин азыр ушул мезгилде ооруп аткан болсо, ага жасабайт, медотвод коюшат. Азыркы мезгилде 22% биздин ата-энелерибиз кыздарына вакцина берүүдөн каршы болуп атышат да. Бул жерде сиздердин да түз мындай салымыңыздар болуш керек баларга, үгүттөө иштерин жүргүзүшүдө же алардын өздөрүнүн ыктыяры болуш керекпи? Биринчиден бул боюнча биздин диний башкарманын атайын фатвасы чыккан. Ошол жерде бажырайып тактаана жазылып турат. Эми жалпысынан айта турган болсок, ошол Кур'ан-ы Керим
ден соолуктун алдын алууга чакырган. Ошол Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө таштабагыла. Ошондой эле биздин пайгамбарыбыз алейхисалам ооруганыңдан мурда ден соолугуңду кадырлай бир деген хадистер бар бир канча. Ошо жалпы эрежеге ылайык эмдөөнүн кайсы түрү болбосун айырмасы жок. Биздин шариятыбыз эмдөөгө каршы эмес. Бирок бир канча шарттар бар. Ошол шарттарга көңүл буруусун карайт. Мисалы үчүн ошол берилип аткан дарыда жаңкы арам заттардын болбостугу. Экинчиден ошол биздин шариятыбыз ошол өз адисин угат. Медициналык, клиникалык изилдөөлөрдүн бүтүмү болуш керек. Ден соолукка эч кандай зыян болбосун деген себеби мусулмандын каны жаны алгол тийгиз. Ошон үчүн ушуга көңүл буруш керек. Үчүнчүдөн ошол тажрыйбалуу адистер тарабынан түшүндүрүлүшү керек болот. Мына ушул шарттар болсо ага биздин динибиз качан каршы чыкпайт. Азыр эми билесиздер, азыр ааламда ушу доору, анан интернет аламынан ар кандай маалыматтарды угуп алышып, биз эми баягы элди көп аралап жүргөн үчүн ушундай маалыматтарды көп угабыз. Анан баланын өлкөдө түкүн деген иммунолог ушинтиптир, анан тигинтиптир, анан алса зыян экен, анан кийин жогоруда айтылгандай тукумсуздукка алып барат экен. Бул көрдүңүзбү? Ушунун айынан болуп атат да. Буга чейин алуу эле келишкен деп атпайсызбы? Эми мына азыр интернет аламында ушундай маалымат таркаган үчүн ушундай албай коюп атышат деп. Хадис мырза, кантип ошого туруштук бериш керек да? Мисалы үчүн интернет айдыңында ооба биз аны жаап кое албайбыз. Прогресс деген кете берет. Бирок интернет айдыңына туруштук беришке сиздердин канчалык деңгээлде мисалы үчүн дараметиңиздер жетет да? Айтайлы ошол 22% дагы жок дегенде бир 600-700 кыз бар да, туурабы? Ошол 600-700 кыз болуп атат да ал жерде делечи. Ошол кыздардын деле тагдыры барып 30 жылдан кийин, 20 жылдан кийин өзүнүн ошол вакцина албагандыгынын натыйжасы бир ооруга чалдыгып калбайбы деген бир коркунуч бар да. Биз эми түшүндүрүү иштери менен гана чектелебиз. Ошол ден соолукту караш керек, ал ден соолук аманат, Кудай Таала сурайт, балдарың сенин мойнуңда деп гана чектелебиз. Анын ошол зыянсыз эмес экенин өзүнүн адистери түшүндүрүш керек го дейм. Адистерди түшүндүрүш керек. Адистер канчалык деңгээлде түшүндүрүп атасыздар? Анан мен бул жакта эжеке Гүлнөр эжекеге бергим келет да суроону. Гүлнөр эжеке менен биз программада башталганга чейин бир топ бул жерде дагы кичине неме болду. Чечип алдык бир маселелерди, бирок азыр да айтып коеюн. Гүлнөр эжеке, буга чейин азыр сиз ошол Ош шаарындагы Ош билим ордо жеке менчик мектеби бизге карабайт деп айттыңыз да, бизге карабайт, бизге толугу менен карабайт, ал Москвага карайт деп айттыңыз да. Бирок мен ошол эле учурда мындай суроо бердим да, мамлекеттик деңгээлдеги болуп аткан планга, мисалы үчүн вакцинациялоо планына эмне үчүн, эмдөө планына эмне үчүн ошол мисалы айтайлы ошол жеке менчик мектеп кирбей калды? Сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болуш керек да алар дагы, туурабы? Сиздер баланын санын сиздер бул жака бересиздер да, канча бала бар, сиздер менен биргеликте анан кийин вакцинаны булар заказ берсе керек, менимче, туурабы? Саламатсыздарбы? Бул бизде шаар боюнча 55 биздин баягы өкмөттүн мектеби бар. 27 муниципалдык 27 баягы частный мектептер. Анан бул боюнча бизде башында мындай шаарда окуучулардын количествосын бизде бул боюнча суралган эмес. Бизге ошол саламаттык сактоо министрлигинен ошол баягы папиллома вирусуна каршы 11 жаштан 14 жашка чейинки жаш өспүрүм кыздарды эмдөөдөн өткөрүү боюнча ар бир мектептин өзүнүн медайымдары болот. Ошол медайымдары поликлиника менен байланышып окуучулардын баягындай канча окуучу бар мына частный биз өзүбүздүн баягы муниципалдык мектептерде ал боюнча башында ушул түшүндүрүү иши 17-чи мектеп Гагарин мектебинде Музафар агай сиз менен кошо башталган. Ошондон кийин бардык мектептерге баягы түшүндүрүү ушул боюнча маалымат кеткен. Медайымдар менен кошо 11 жаштан 14 жашка чейинки окуучуларды ата энеси менен кошо деп биз ал боюнча ата энеси ошол эле окуучуларды чакырып, ата энелерин чакырып, медайымдарды чакырып түшүндүрүү иштери баягындай толук болбой калбасын деп биз атайык ата энелер конференциясын ар бир мектеп уюштурдук. Ар бир мектептен уюштурганда биз ошол мектептин жооптуу мектептин жетекчиси, директору болот. Жана ошондой эле соцпедагог, медайым, ошол менен бирге класс жетекчи, ошол мектептин класстын кыздардын количествосын айтып, ошол кыздар ата энелер менен кошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат.
ушул боюнча баягы зыяны барбы жокпу баягы медайымдар менен кошо түшүндүрүп баягы адистер өздөрү түшүндүрүү менен жүргүзүлгөн. Бирок ошол жерде көпчүлүгү ата энелер уруксаты менен эмдөөдөн өтүп, азыр айтып атасыздар 18-20 миң окуучу бизде кыздар, өспүрүм кыздар. Жана айтып атпайсызбы, 55 мектептен сырткары 27 жеке менчик бар. Жеке менчиктин 8 гана, 7 гана сиздерге кошулган, Карамат эжеке. Бул жака кошулган. Калган 20 мектеп каякта? Калган 20 мектептерге маалымат кеткен. Бирок эми ошол боюнча ал мектептерге бизден сиздер баягы адистер өздөрү барып кайрылыш керек да, барыпчы. 20 мектептерге маалымат кеткен. Биз ошол баягы 55 мектептин маалыматын азыр сиз айтып атасыз Агахан деп, Агахандагы бул частный мектеп бизге карабайт. Биз жасалды. Бул жерде бардык частный мектептердин бардыгына маалымат берилди. 55 мектеп бул муниципалдык мектеп, ал эми 7 мектеп бул жеке менчик мектепке биз жасадык деп атасыз. А бул жакта Гүлнур эжеке айтып атат, 27 мектеп бар бизде жеке менчик. Ошондо 20 мектептин окуучу кыздары каяка кетет? Ошону айтып калачы мага. Бул частный жеке менчик мектептердин өздөрүнүн эмелери бар, медиктери бар, врачтары бар, дарыгерлери. Жок, ошолор эмне үчүн буга чейин сиздерге кайрылган жок? Эгерде сиздер профилактикалык аракеттерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан болсоңуздар, Гүлнур эжеке, эмне үчүн 20 мектеп көмүскөдө калып атат дагы? Азыр эми ток-шоуга келгенде билинип атат, 20 мектеп бар турбайбы деп билип атабыз баарыбыз. Бизде биргелешкен буйрук чыккан да, биздин саламаттык сактоо менен билим берүүнүн. Андан бизден Бишкектен иммуно борбордун директору өзү келип, бул жерде онлайн Zoom'да семинар өтүп кеткен мугалимдер менен. Санта Юсупнан өзүнө жолугуп ал жерде семинар өткөрүлгөн. Анан булардын өзүнүн ответственный, жоопкерчиликтүү адамы бар экен да частный мектептерге. Ошол аркылуу алар билиш керек эле. Эжеке, Гүлнур эжеке, ким частный мектептерде, жеке менчиктерде жооптуу бизде өзүбүздө Венера Загитовна деген эжекебиз бар. Венера Загитовна ал деген сиздерде отдел кадрда. Бирок частный мектептерде каралат, ошол эжеке карайт да. Ал отдел кадр болуп атып, кантип частный мектептерде карап калышы мүмкүн да? Бизде ар бирибиз өз кураторлуктарыбыз бар да. Бизде шаарда 12 систем бар да, ошолар жасап атат да, мектептердечи. Бардыгы у жеке менчиктиги туруна карабастан бардыгы алынат, учетке алынат. Азыр просто кээ бир мектептелерде жасалып, кээ бир мектепте коюп койгон болушу мүмкүн. Бул график түрүндө болуп атат да. Маселен, бүгүн бир мектепти бүтүрүп, кийин анан 2-3 күндөн кийин кийинки мектепке өтүп, ошондой болуп кетип атат. Бирок бардык мектептер эмделет. Музафар мырза, келик моюнубузга алайлы. Мен бая бир эле мектеп деп аткамда, бирок азыр Гүлнур эжеке ачыкка чыгарды да 27 мектеп депчи. Аны сиздер да азыр өзүңүздөр мынтип атасыздар, 20 мектеп бар турбайбы деп атабыз да, азырчы баарыбыз ошентип таң калып атабыз. Бирок 20 мектептин ичинде Түшүмжан эжеке, Булбул эжеке, канча балдар бар да, окуучу кыздар бар да, ал жерде дагычы. Анан бая мен айтсам, бизге ал кирбейт, мен ошол баягы жеке менчик ош билим ордодо эмне үчүн менин кызым окуйт 11 жашта, бирок менин кызым алган жок деп айттым да, чынын айтышым керек. Менин кызым ош билим ордодо окуйт, 11 жашка чыгат январда, бирок менин кызыма азырга чейин мисалы үчүн вакцина алат кызыңыз деп мага телефон чалышып, кулактандырышып, же болбосо ала берсинби деген медсестралардын, же болбосо ошол бир медайымдардын телефон чалган мен көргөн жокмун да, мага телефон чалышкан жок. Ошондон улам мен мага окшогон ата энелер көп да, ошондон улам мен сиздерден сурап атам. Менин кызым 11ге чыкты, бирок мага вакцина алыш керек сенин кызың деп, бир да медайым, бир да врач, бир дагы класстык жетекчи, же болбосо Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан эч ким телефон чалып айткан жок да. Эгерде мен азыр айтып калганымда ошол мектепте эле көмүскөдө калып, алынбай кетмек да. Ошол 20 мектептей болуп элечи. Азыр сиздер айтып атпайсыздар, кимге карайт, бул результатын берди эле, бул результатын. Демек, мындай бирдиктүү бир рейсте кетпей атат окшойт деп атам мен азырчы, Карамат эжеке. Бир рейс, бирдиктүү рейс менен кеткенде ушундай болбойт эле. Медиктердин графиги бар деп атпайбызбы? Буларга бизде баягы частный мектептер менен муниципалдык мектептердин бардыгына кабар кеткен. Кеткенден кийин булар эми өздөрүнүн графиги менен бардыгы эле бир күндө бир мектеп бүтпөйт. Бул баягы 13-14 ноябрда башталды. Эми ушул 2024 жылга чейинки өзү программа. Но булар график менен секин ар бир мектепти камтып, ар бир мектептин медайымдары айланасында
агенттиктик участковый багы поликлиникалар бар да. Жыл бою болуп Ошол атпайбы? боюнча. 24-жылы токтоп калат. Ошол. Биринчи вакцинаны жасап атпайбызбы? Бул азыр декабрдын 31-ине чейин жасалат да. 6 айдан кийин? 6 айдан кийин майда дагы жасайбыз. Биз азыр ошо бар жогун бир убакта эле жетише албайбыз да. Бизде бригада иштеп атат да. Ошо бригадалар биринчи мына муниципальный мектептерди жасап алгандан кийин анан частный мектептерге өтүшөт. Частный мектептерде Азыр мисалы үчүн этап менен жасалат. Этап Жана мен менен айтсам жасалат. жок деп едиңиздерби? Этап менен жасап атасыздар десем жок деп. Жок, ал немесин, кандай кыздар, антей барыбыз деп. Ошо. Булардын өздөрүнүн графиктери, этаптары азыр ошол биринчи ошол Демек этап бар экен муниципалдык да? мектептерден Биринчи, башталды. экинчи, биринчи мамлекеттик Жок, эми мамлекеттик деген жок, келип ала берсе боло беришет. Андай эмес, просто биз азыр жетишпей жатабыз да. Акырын жасап атабыз бардык мектептерди. Бирден чекесинен, например, биринчи СЦМге караса, билим ордо. Биринчи СЦМ азыр бизде Гагарин мектепти жасап бүтүштү, Киров мектепти жасап бүттү, Панфилов мектепти жасап бүтүштү. Азыр эми частный мектептерге мектеби өтүшөт. азыр деген ВЛКСМдын жанагы башка эле бир бизге карабайт. Ошол жака барып жасап атышат. Мектеп окуйт. Булар ошол жака барып жасап атышат. Окуйт да. А 4-чү ошол филиал келип ВЛКСМдын жанында мисалы үчүн Ош билим ордо мектеби бар да. Эмне үчүн аны аралап өтпөдүңөр да? Андан кесип өтүп кеттиңиздер. Жасашат. Эч ким калбайт. Баардыгын жасап чыгабыз. Жасашат, ооба, жасашат. Бирок ошол эле учурда түшүндүрүү иштери да жүргүзүш керек да. Демек ал жака түшүндүрүү иштери да жүргөн эмес да. Бул жеке. Негизи эле бул 14 ноябрдан бери эле жумуш жүргүзүп аткан менен ага чейин коронавирусго айтылып, делип, ушул кыздардын кайсы жаштары быйылкы жылы эмдеп алат. Багы кат жүзүндө кайрылды, кийин мына эки министрликтин ортосунда совместный приказ чыкты. Ошол приказ Гарано тарабынан да колуна тийди, биз өзүбүзгө тийди. Ошол приказдын негизинде биринчи эле очередь биз медиктерибизди багы окутуп алдык. Кайсы вакцина келет, канча доза алуу, кандай сактайбыз, игимге жазайбыз. Кийинки этапта уже биз багы мугалимдер, директорлорду, жетекчилерди чакырдык. Ар бир мектеп жетекчилерин чакырылып, ошол жерде чоң бир собрание өтүп, ошол жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан кийин ар бир мектепке багы директорлерге багы полный информация берилген кийин ошо вакцина жөнүндө директорлор даже барып ошо 11, 12 жаш, 13, 14 жаштагы кыздарыбыздын ата-энелерин чакырып, ошол жерде медиктер менен биргеликте дагы кайсы вакцинаны эмделет, кимге эмделет, эмне үчүн булар эмделип жатат. Ошол түшүндүрүү иштери негизи жүргүзүлгөн. Анан кийин бул жерде жогоруда айтып кеткендей, негизи эле багы өзүңүздөр билесиздер, багы медиктердин деле баардыгы жасай бербейт вакцинаны. Определенный обучениеден өткөн гана привычный медсестралар эмдөө иштерин жүргүзө алат да. Мунун да өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан график түзүлгөн. Ошол эмдөө жасаган медсестраларыбыз жетишип, ар бир жерде бүгүн бир мектепти жасаса, эртеси күнү башка мектепке барат. Же ошо мектепте кыздардын саны көп болсо, бир мектепте 2 жолу барып жасашып атат, 3 жолу барып жасап атат да. Ошол графиктин негизинде эмдөөлөр кетип жатат. Буюрса бардыгын эмдөө менен камтыйбыз. Дагы ушу вакцинада бир жол кошумча айтып кеткеним, бул вакцинабыз 2 доза алуу. Азыр биринчи дозасын алып жатат кыз балдарыбыз. Экинчи дозасын буйруса май айында алат. 2 тур менен алынат да. Бая айтыңыздар сапаты боюнча. Сапаты боюнча бул вакцинабыз полностью багы бүткүл дүйнөлүк сактоо министрлиги уюму тарабынан сертификациядан өткөн вакцина болуп эсептелет. Бир доза алуу, бир дозаны флаконду ачканда бир кызга берилет да. Бул да бир өзүнчө артыкчылык. Биздин вакцинанын артыкчылыгы да. Башка чоң дозада да вакциналар бар. Канча доза чоң болсо вакцинаныкы ошончо арзаныраак болот. Канча дозасы аз болсо, например, бир доза алуу, ошончолук баягы стоимость кымбат келет да. Ошондуктан дагы сактоосу дагы биздин азыркы өзүбүздө эмканалардагы баягы холодильниктерибиздики сакталып жатат. +2, +8 градуска чейин. Бул жанагы коронавируска каршы күрөшүүдөгү вакцинага окшоп алганда гана сразу неметсе турганбы же ошол сактап мөөнөтү бүткөндөн кийин анан жок кылса боло турганбы? Сактоо мөөнөтүн айтып берсеңиз мага. Бул сактоо мөөнөтү буларда +2 градустан +6 градуска чейин сактайбыз. Келген вакциналардын баягы бир доза алуу, именно баягы термосумка менен барып атайын. Бул деле сакталуучу ооба, термосумка менен алып барып, ошо мектептердин эмканалары бар, өзүнүн медпункттары, то есть ошол жерде холодильниктери бар.
ошол жерде сактайбыз. И обязательно термосумка менен баягы сакталуу баягы 2 градустан 6-8 градуска чейинки менен сөзсүз түрдө сактап апарып жасап жатабыз. Буга чейин Грузияда алган экен ушул вакцинаны да. Грузияда алган экен. Ошо Грузияда 1 класстын окуучу кыздарынан реакция жүргөн экен да. Ал эмне себептен болду деп ойлойсуздар? Бул жерде дагы айтып кетиш керек, өзүңүздөр мына айтып атабыз, 11 жаш, 12 жаш, 13, 14 жаш деп атабыз. Булар любой эле нерсеге, ийнеге баягы чувствительный келет да. Жоңоюп калган балдарыбыз ар бирине көңүл бурат, внимание кылат. Ошондуктан биз эмдөө алып атканда баягы эмдөөгө атайын баягы класстар каралган. Эмдөөгө чейинки класс, эмдөө алгандагы класс, эмдөөдөн кийин бир 15 мүнөттөгү эмдөө алгандан кийин баягы кызыбыз күтүп отуруш керек. Баягы какой-то бир реакция жүрүп кетпесин эмдөөдөн кийин депчи. Реакция жүрсө ага карата немеңер барбы? Обязательно противошоковый аптечкабыз каралган. Ошол жерде ар бир баягы эмдөө болуп жаткан жерде противошоковый аптечкалар сөзсүз түрдө каралган. Анан кийин гана кызыбыз дальше үйүнө жөнөтүлөт. Кийинки вакцинаны качан алат? Ошо боюнча полный информация берилгенден кийин гана баягы кыздар үйүнө жөнөтүлөт. Кармат эжеке, ата-энелер ошондо кыздар вакцина алгандан кийин ата-энелердин көзөмөлү кандай болуш керек? Эмнеге көзөмөл салып туруш керек? Же эч кандай кооптонуунун кереги жокпу мындай? Мисалы мен кызыма вакцина алдыргандан кийин эмнени карап турушум керек, эмнени көзөмөлдөшүм керек? Көп деле кооптонуунун кереги жок. Ал мындай көп деле реакция кылбай эле жатат. Мына биз канча деген кыздарды эмдедик, эч кандай реакция болгон жок. Эртеси сабакка келбей калгандар деле катталган жок. Только жуундурбаш керек 3 күнгө чейин багы прививка жасагандан кийин. Анан ошо карап туруш керек. Кайсы кыздар мисалы үчүн бул вакцинаны алышпайт? Мисалы үчүн кайсы противопоказаниясы барбы? Да, противопоказания бар. Бул индивидуально ар бир дарыгер ошол кызды карайт. Карап туруп, если анын өнөкөт оорусу бар болсо, ал өнөкөт оорусу азыр ушул мезгилде кармабай турган болсо ала берет ал. Если кармап обострение берип аткан болсо албайт. Анан ар бир мына вирусный оорулар болуп атпайбы? Острый вирусный оорулар болуп атса, биз аны медотод коюп турабыз 2 неделяга. 2 неделядан кийин кайра жасайбыз. Көп деле мындай албасын деген карама каршы жок. Кишимжан эжеке, сизге башка суроо берем. Ошо каршы көрсөтмө боюнча айтып коеюн. Каршы көрсөтмөнүн ал негизги маңызы ал ошону орну күчөйтүрөт деген эмес, ошол кыз балада ошол иммунитет жакшы иштелип чыкпай калат деген мааниде гана каршы көрсөтмө да, убактылуу. Ал дагычы кичине температура болушу мүмкүн, сайган жер кичине кызарышы мүмкүн, но бирок андай деле реакциялар катталган жок. Бар жок жакшы эле өттү. Рахмат. Кишимжан эжеке, сизге мындай суроо берем да. Мисалы үчүн мага кече мен ушул адамдын папиллома вирусуна каршы күрөшүү боюнча ушундай вакциналар берилип жатат экен деп Facebook баракчага жазып бир сааттай коюп койдум да. Анан адамдар аябай мындай сен кепилдик бересиңби ошол вакцинадан кийин оорубай калышына, сен өзүң кызыңды сайдырдың беле, анан Кудайдан башка ким кепилдик бере алат, анан дегенде аябай мындай сөздөр айтылды да. Анан мен сизге Кишимжан эжеке ушул суроону бергим келет. Деги эле кепилдиги барбы ушул вакцинанын? Эгер болгон болсо, канчалык деңгээлде кепилдик бере аласыздар? Ооба, мындай таасир этет деп же ошол 14 жыл, 13 жыл башка өлкөлөрдө көрүлгөн тажрыйбадан алып атасыздарбы? Жакшы суроо болду. Негизи кепилдик дегенди бир гана Алла Таала берет да. Кепилдик деген сөздүн бул инсанга тиешеси жок нерсе да. Кепилдик 100% деген бул Алла Таала биздин ошол жаратканга гана тиешелүү деп ойлойм. Ал эми биз далилдүү медицина бар да, эксперттер бар. Бул биздин бийлик дагы мындай бардык эркиндикти берген ушул эксперттерге. Далилдүү медицинанын эксперттерине. Бул жерге президент жагынан дагы депутат эч кимден кысым көрсөтүлбөйт. Буларга аябай каражаттар бөлүнөт дагы, булар далилденет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жөнүндө канчалык деңгээлде, эгер биз 95% болгон болсо, жакшы көрсөткүч берсе, муну ошол 100% катары кабыл алабыз. Бул эң жакшы экен депчи. Ошол далилдүү медицинада 70% кепилдик берилген. Рак, ошо жатын рак оорусу болбой калат деп. Эркектердин жыныс органдарынын рак оорусу 99%га кыскарат экен. Ал эми ооз көңдөйчүсүнүн жана кекиртектин рак илдетинен 85%га жок кылсак болот экен да, ошону алдын алсак болот экен. Жана 70% дагы
ошол мезгилде мүмкүн баягы бизде сасык тумоо болоюн деп турган же бир баягы өнөкөт оорусу козголуп турган, козголоюн деп турган учурда алып калган гана айымдарда ошол 70% болуп калышы мүмкүн дейт да. Атак мынтип караганда далилдүү медицина боюнча бунун проценттери өтө жогору. Анан жана тукумсуздук боюнча айтып кетейин. Бул ошол далилдүү медицинада биринчи кезекте кыз балдар биздин келечегибиз да. Булар болочок энелер. Ушул тукумсуздукка кандай бул бала төрөө жагында кандай болот дегенде, бул эч кандай далил келген эмес. Тукумсуздук эч кандай пайда болгон эмес бир дагы учурда. Себеби ушул 2006 жылда ага чейин эле жасалып жүргөн биринчи серин. Эми 2006 жылдан бери бул массовый баягы жалпы коомдук пландуу түрдө кеткен учурда ошол кыздардын баардыгы баягы эксперттердин көзөмөлүндө болуп, ушулардын тукумсуздугу, тукумдуулугу баардыгы текшерилген. Эч кандай далил келген жок да бир дагы. Мисалы медик катары мен да неберелерим, меники 10 эркек бала болгон үчүн 3 эле небере кызым бар. Ошонун экөө буюрса 2023 кирет да. Мен алдырам сөзсүз. Бирок ошол 22% биз кантип мындай ынантабыз да, кыздарыңыздар алыш керек вакцинаны депчи. Дагы биз мугалимдер менен бирдикте бул эменин Музафар Мирзалимовичтер менен бирге биз азыр мектептерге барып атабыз. Мектептерге барып, азыр мен ушул мезгилде биздин Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун энелер жана балдарды коргоо боюнча зам директорунун орун басардындагы милдетин аткарып атам да. Азыр биз биргеликте барып, бул жакта директорлор дагы аябай чоң салым кошуш керек экен да, булардын да салымы бар экен. Булар аябай уюштуруп, бар жокту уюштуруп берсе, биз барып ошол жерде семинарларды өткөрүп келип жатабыз. Алар менен сүйлөшүп атабыз. Ошондон кийин эффект берип жатат. Башкармалык менен жакшы иштеп атасыздарбы ортодо? Ошол жерде эле, например, жанагы частный мектептерде дагы айтып атам да, алардын директорлору дагы бизди чакырса, же болбосо айтса, бизге известность койсо, биз барып алар менен дагы ата-энелерин топтосо. Мектеп директорлору өздөрү кызыктар болуш керек экен. Кызыктар болуш керек да. Ата-энелерди топтосо, биз эч качан жок дебейбиз. Туура, Музафар Мирзалимович, барып түшүндүрүштерин жүргүзүп келебиз. Биз түшүндүрүштерин жүргүзгөндөн кийин көп мектептерде ушул баш тарткандардын саны азайды. Кайсы бириңиздердин 11 жаштан 14 жашка чейинки неберелериңиздерби, кыздарыңыздарбы бар? Кимиңиздер алдырдыңыздар араңыздарда? 13 жашар кыз неберем алды. Буюрса дагы быйыл 10 жашка чыккан кыз неберем бар. Эмки жылга пландап жатабыз. Өнүккөн мамлекеттерде бул бир эле кыздарга эмес, балдарга дагы жасалат. Балдар дагы алышат, эркек балдар дагы алат да. Биз баягы өнүп келе жаткан мамлекет болгон үчүн бизде азырынча кыздарга жасайып жатабыз да. Анан жана кепилдик боюнча дагы Зульфия, кепилдик боюнча бизде мындан башка башта жасалган вакциналарыбыз 12 ооруга каршы жасалган вакциналарыбыз бар да. Ошолордон деле эме алсак болот да. Например, кептөр оорусу. Ушул вакцина жасоо эмдөө жолу менен жок болуп кетти. Шал оорусу эмдөө жолу менен жок болот. Караңыз, натуральный оспа деген болгон. Аны убагында эмделгендер бар. Ошол оорулардын баары жок эле эмдөө жолу менен жок болуп атпайбы? Ошону карап туруп деле биз ишенсек болот да. Бүгүнкү күндө мына айтып жатабыз, багы мамлекеттик мектептер, частный окуу жайлар деп атабыз. Частный болобу, мамлекеттик болобу, баардыгы эле биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, өзүбүздүн кыздарыбыз, өзүбүздүн болочокто эне боло турган кыздарыбыз да. Ошого биз бул жерде жогоруда айтып кетти, Карбет жакында айткандай, ушул жерде ошо частный мектептин жетекчилиги кызыктар болуш керек. Бул жердечи. Ушул жерде мен 11 жашта, 12, 13 жашта, 14 жашта кыздарым. Программа бул жалпыга бирдей болот. Жалпы эле биздин жарандарыбызга тегиз каралган программа булчу. Биз бул жерде бөлбөйбүз эч качан. Бул мамлекеттик, бул частныйды. Частный биз жазабайбыз депчи. Баардык жарандар биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, Ош шаарынын жарандары, Кала Эрсу областыбыздын жарандары, Ош областынын. Ошондуктан азыр бүгүнкү студиядан дагы айтып кетет элем, ушу частный багы директорлор мектептердегичи, школдордогу бүгүнкү күндөн баштап дагы кызыктар көбүрөөк болуп, биздин медициналык мекемелерге кайрылышып айтышса, биз барып ошол жерде сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин айтып беребиз, эмдеп да беребиз кыздарыбыздычы. 12 үй-бүлөлүк дарыгер борборунун филиалдары бар, 11 филиалы өзү менен 12. Ошо кайсы жерге жакын болсо, кайсы аймакта жайгашса, ошого кайрылса, ал жерде бригада бар. Барып сразу жасап беришет. Эжеке, акыркы суроону берейин сизге. Ушул адамдын папиллома вирусу рак моюнча жанагы рак жатындын рагы боюнча Кыргызстандын Ош шаарынын ичинде канча аял
акыркы жылы ооруду канчасы сактап кала алдыңыздар, канчасы мерт кетти, ушуну айтыңызчы. Биздин Ош шаарынын өзүн баягы интенсивный алганда былтыр бир аялыбыз жок болуп калды, 41 жаштагы өтүшүп кетиптир. Жалпы канча катталган? Биз жалпы бизден былтыр катталганы 8 болду. Биз ошонун биринчи, экинчи стадиясында 6 таап калдык. Бардык операция болду. Азыр көзөмөлдөн бардыгы болуп, баягы онкологиялык маркерлер бар да. Ошонусу ушундай бизде эле мындай дени суу адамдыкындай болуп калды да. Баягы химиотерапияларын токтотушту. Баягы арактын мисалы мындан 5 жыл мурда операция болгон аялдарыбыздын дагы мына акыркы жылдары биз дээрлик 70-80% сактап калып атабыз. Операцияны эртерээк, себеби мен баягы Ош шаарынын дарыгерлери жатын рагына каршы деген акцияларды өткөрүп, мына жеке менчик лабораториялар, өкмөттүк лабораториялар менен кээ бир мындай аябай аярлуу катмарды бекерге алып, баягы цитологиялык изилдөөнү. Анан калгандарын 50%га мындай кыскартып бердик. Эми бул акчага текшерилет да, цитологиялык изилдөө акча турат. Ошентип кылганда биз көбүн алдын алдык да. Ошон үчүн жыныстык катнаш башталган күндөн баштап цитологиялык изилдөөдөн өтүү аябай зарыл да аялдаргачы. Ошону алып калсак, башталып калган ченде дагы биз буларды 100% ден соолугун сактап калсак болот. Биринчи, экинчи стадияларындачы. Дагы бир суроо, мисалы, биринчи симптомдору кандай болушу мүмкүн? Жана ошондой эле канча жаштан канча жашка чейинки аялдар көбүрөөк ошол сиз айтып аткан анализди тапшырыш керек? Жана мындай алдын алуучу кандай профилактикаларды айта аласыз? Эми азыр 11 жаштан 14 жашка эми бизде башталып атат вакцина. Ага чейинки аялдардын бул оору менен алдын алуучу кандай профилактикалык иш-аракеттери бар? Бул ошол цитологиялык скрининг деп коебуз. Биз ошол турмушка чыккандан баштап 70 жашка чейин тапшырыш керек да, жыл сайын. Эң кооптуу деп кайсы жаштарын айтсаңыз? Жаш 35-45 жаш. Бул эң кооптуу. Эмне үчүн? Тамам. Эжеке жооп, эжеке неметке чейин, Карамат эжеке, сиздерге ошол канча жаштан канча жашка чейин көбүрөөк келип катталышат? Жана ошондой эле сиздер онкологияга жөнөтөсүздөр? Жашка чейинки аялдарда көп болуп жатат бул ооручу. Бирок бизде аялдар дагы өздөрүнүн ден соолуктарына өздөрү кам көрүш керек да бизде. Жыл сайын аялдар бизден кароодон өтүп туруш керек. А биз өзүбүз өтпөй атпайбызбы? Анан качан бизге чорный каст ойногон жакшы эмеспи? Алтын алып такканыбыз жакшы эмеспи? Ошону айтсаңыз, бриллиант такканыбыз жакшы да. Ооруганда, кыйналганда анан келебиз да. Ага чейин келбейбиз. А так алдын алуунун эң бир жолу бул скрининг. Ар хотя бы 3 жылда бир жолдан скринингден өтүп туруш керек аялдар. Анын үчүн атайын бизде барбы? Бизде мына 12 биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 11 филиалы менен 12 учреждение бар да. Ошол жердин ар биринде кабинеттер ачылган. Аялдарды көрө турган смотровой кабинеттер бар. Ошол кабинеттерге келип өздөрү эле өтүп анализдерин тапшырып турса болот. Баштапкы симптомдору кандай болушу мүмкүн? Баштапкы симптомдорунан бул башталганда билинбейт. Бул ушу экинчи, үчүнчү стадия болгондо баягы күйөөсү менен катнашка барганда кан келип калат. Ошо бели ооруйт, анан көбүнчө бөйрөгүм ооруйт деп жүрө беришет да. Негизинен бул ошол жатын моюнчасынын рагы башталган болуп эсептелет. Анан мындай жагымсыз бир суюктук келип баштайт алдынанчы. Ошону өз убагында көрүнүп калса, мисалы ошол жатын моюнчасынын 3 катмары бар. Ошол 3 катмары толук камтыш үчүн 3,5 жылдан 5 жылга чейин аралык керек да. Ошол эртерээк тапшырып, эртерээк болуп калсак, биз ошону айыктырып койсок болот да. Уже биринчи симптомдору пайда болгон мезгилде эле уже өтүшүп кеткен болот. Ошон үчүн бул кароодон өтүп туруу эң зарыл. Мен айтып кетерим ошол да. Кароодон жыл сайын болбосо дагы 3 жылда бир жолу кароодон өтүп туруш керек. Келип семейный врачтарга көрүнүп, кароодон өтүп турса, алар карап, симптомдор пайда боло электе эле алар уже коюшат диагнозду. Коюп дарылашат. Рахмат. Анда акыркы сөз сизде болсун, Гүлнур айым. Мисалы үчүн сиздер профилактикалык иш-аракеттерди жүргүзүп атышат бул жактагылар. Сиздер аларга көмөк берип атасыздар. Бирок ошол учурда эле мен ошол сиздер көмөк берип атканыңыздардан бир аз неметип калдым да. 27 мектеп бар, анын 20сы белгисиз калды дегенде эле мен бүт эле мектептердеги баардык эле жагдай кандай экен деген маселеде калдым да. Анан азыр эми сиздердин мындан кийинки кадамыңыздар кандай болот? Ошол 20 мектепти бул жакка кошуу үчүн булар айтып атпайбы? Мектептердин директорлору өздөрү
кызыктар болуш керек деп атасыздар, туурабы? Азыр мына Сиздер эмне кыласыздар? Мектептердин директорлору кызыктар болуш үчүн ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жооптуу кызматкери эмне кылыш керек? Ошо сиздер айтып атасыздар азыр Венера Загитовна деп. Венера Загитовна эмне кылыш керек? Эми азыр бул дагы бир жол кайталайбыз. Шаардагы мектептерди булар карап кетип атышат. Кийинки график менен кетип атат деп атпайбы, жетишпейт деп. Графикте азыр эми шаардагы бардык мектебибизде баягы муниципалдык мектептерди камтып, баягы окуучуларга эмдөө жүргүзүлүп атат. Ал эми баягы частный мектептердики графиктери эми ошол 31 декабрга чейин азыр мына программаны өткөнүңүздөр да жакшы болду. Себеби дегенде мектеп жетекчилери көрүп атат алар дагы. Анан бул эжеке айткандай, бул боюнча мектептин директорлоруна башында чындыгында сентябрь ичи маалымат берилген. Маалымат берилип, бизге дагы вакцинация келет экен дегенде, алар баягы ковид деп айтышкан да, бирок ушул тема козголгон, маалымат берилген. Анан ал мектепке ошо муниципалдык мектептин жетекчилери катышкан. Ал эми бул боюнча бизге приказ келгенде, баягы саламаттык сактоо министерствосунан бардык мектептерге тегиз кеткен да. Анан бул баягы ушул адистер айтып атат, туура айтып атат, анткени булар биринчи адамды жетишсиз өздөрүнүн адистери жетишпегендиктен булар баягы муниципалдык мектептен катар башташты да. Эми ушул программадан кийин эми конечно частный мектептерге өтөбүз. Частный мектептин директорлорунун бардыгы байланышка чыгышат. Чыгып окуучулар боюнча маалымат берип, анан бул адистерди чакырса дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Жеке менчик мектептер мейли методика жагынан сиздерден башка болсун, мейли окутуу процесси башка болсун, мейли сиздерге баш ийбесин, бирок мамлекеттик мындай программаларда сөзсүз түрдө сиздерге баш ийиш керек. Бул эми тем более баягы эл баягы дени саак эл керек дегенде өкмөт бул деген мамлекеттик программа болгандан кийин бардыгы биргеликте болуш керек. Ошол ал эми биз өзүбүздүкү боюнча бул боюнча дагы деле иш жүргүзүп атат. Себеби дегенде сиздер ар бир мектепке барганда толук албай атпайбы? Баягы отказ кылган ата-энелер. Ал боюнча бизде баягы өзүбүздүн шаардык кеңештерибиз бар. Баягы мап деп коет. Аларга дагы биз айтылган баягы өзүнүн аймагындагы баягы ата-энелер менен түшүндүрүп иштерин жүргүзсүн депчи. Ошондой эле баягы отвод, медициналык отвод деп атат. Ошол мезгилде действительно кээ бирлер температура болуп калат. Дагы ошол мезгилде дагы булар укол берилбейт экен ошол мезгилдечи. Ошолор дагы бар. Эми ал бизде эми түшүндүрүү иштери, анан кыздар кеңеши бар. Сиздер билесиздер, бир баягы биздин менталитетибиз дагы башка баягындай, сиздер айткандай баягы тукумсуз калат депчи. Анан көпчүлүк мектептерде ошол баягы динге берилген үй бүлөлөр бар. Ошогон үй бүлөлөрдөн дагы көпчүлүк албай калып атат да. Бирок азыр эми антел дегенибиз менен ата-энелерде түшүнүктөр жакшы эле. Бардыгы алганга аракет кылып атат. Көбүнчө ошо ден соолугуна гана байланыштуу албай калып атышат да көбүнчө. Анан мен ошол боюнча информация бүгүн эртең менен чалганда айтып атпайбы? Биз толук эле алабыз. Ошол мезгилде ооруган балдарыбыз бар. Азыр грипп күчөп атат, бар температура. Ошол мезгилде гана укол берилбейт дегенинен көбү алынбады деп. Атак эми баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат дагы делечи. Хадис мырза, мен сизге акыркы суроону берейин. Сиздин 11 жаштагы кызыңыз барбы? Жок, мен 11 жаштагы. Эгер 11 жаштагы кызыңыз болгондо вакцина алдырат белеңиз? Эгерде бизди ынандыра турган жооп болсо албетте алабыз. Мына ушул жооптор сизди ынандырдыбы? Мен да кошумча маалымат карашым керек болот. Сизди ынандырган жок. Кызым да, мен ата-энемин. Диний кызматкерден мурда мен ата-энемин. Мен өзүм кызымдын ден соолугун мен карашым керек. Анын келечеги үчүн мен жооптумун, анын укум-тукумдары үчүн мен жооптумун, мисалы үчүн да. Ошон үчүн мен канааттандырган жообасым албетте мен эмдөөгө. Демек сизди канааттандырган жок булар. Жок, эң жакшы айтылды. Эң жакшы айтылса, анда 11 жаштагы кызыңыз болгондо сиз вакцина алат бериңиз кызыңызга. Эгерде бирок чын жооп бериңиз. Чын айтып атпайбын мен. Кошумча маалыматтардан соң гана алат элем. Анан эми бирок алдырбай койбойт элеңиз. Кошумча маалыматтарды алып, андан кийин кошумча маалымат мен ынандырса деп айтып атпайбынбы? Себеби ал менин кызым да. Эртең ооруп калса башка бирөөнүн башы ооруйт да. Ынандырып атат сизди. Бул азырынча жакшы да, кошумча маалыматты алышым керек болот. Ата-эне катары айтып атам да мен. Анан кийин мен анан ошол диндар үй бүлөлөргө эмне деп кетет эми ушул жерде ушу диндар деп мына мисалы үчүн диндардын эң эле эмеси мына диний кызматкер болсо керек. Мен жогоруда бүт ошол Кур'ан-ы Каримден далилдерди алып келип бердим. Ошол пайгамбарыбыз алейхисаламдын ошол ден соолуктун алдын алгыла деген, тадавай ден соолугуңарды карагыла деген, бирок арам менен дарылабагыла деген мисалы үчүн. Арамга бул вакцина кирбейт. Эми ошонун Курамдын адистери айтты деп айтса, анан ошого карап айтылат да.
Жок, Куран хадистер эмне деди, ошону айтсаңыз, вакцина бул арам эмес дедиби, ошону айтып койсоңуз. Эмдөө ал исламга каршы келбейт. Ден соолуктун алдын алуу бул шариятыбыздын талабы деп атам. Мен сизди кыйнагандай болбойм, бирок чындыгында вакцина алуу бул исламга каршы келбейт да. Себеби дегенде сиздер ажыга баратканда деле вакцина алып барасыздар да, туурабы? Анда эмне үчүн сиздер ойлонбойсуздар? Бул арам эмеспи депчи? Демек балдарыңыздарды деле өзүңүздөрдөй ойлошуңуздар керек деп ойлойм да менчи. Сөз соңунда рахмат барыңыздарга, сөз соңунда айтарым. Интернеттен маалымат алып даярдандым. Мен анчейин деле ынанган жокмун, бирок эфирге келип мына ушул эжекелер менен сүйлөшкөндөн кийин мен өзүм кызымды вакцина алдыртамын деп ынандым. Себеби дегенде менин кызымдын тагдыры, менин кызымдын ден соолугу менин өзүмө керек. Ошондуктан мен кызымдын кийинки жашоосуна мындай жакшы плюс болуш үчүн мен ушул вакцинаны алдырам деп чечтим. Саламат калыңыздар.